Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендаштар, мекенчилдер. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар. Акыркы болуп аткан саясий кырдаал боюнча өз ой пикиримди билдирип коюуну туура көрдүм. Сиздер кайдыгер карабай ушул эфирди бөлүшүп коюңуздар. Ар ким өз көмөчүнө жан тартып, элге туура эмес маалымат жеткирип атканын баардыгыбыз айдан ачык билебиз. Мен колуман келишинче түшүндүрүп берүүгө аракет кылайын. Көйгөйлүү маселелер Кыргызстанда калбай калгансып, көйгөйлүү маселелер жок баштангансып, парламентте отуруп алып, бир Россиянын жаранын колдоп, ошону коргоп атканын, алар каяктан каржыланганын баардыгы билишет, бирок булардын түп тамыры эмне экенин өздөрү билдирип коюшту. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар. Кыргызстанда Азаттык, 24 KG, Клоп, Темиров Лайф, Али Токтакунов, Апрель телеканалы жана башка ушуга окшогон бузуку сайттар бар экени айдан ачык белгилүү. Бирок урматтуу кыргызстандыктар, мен Болот Темиров боюнча өз ой пикиримди билдирип коюуну туура көрдүм. Парламентте бүгүн бир канча депутаттар башка иш калбай калгансып. Мисалы, парламенттин депутаты жанагыл акын болмуш болуп жүргөн депутат Самый Кожого Ак Ордо маселеси боюнча элдер барган кезде ой жок деп качып кеткен экен, артын карабай. Аны Ак Ордо Айкөл Манас көчөсүндөгү жана жетүү бүлө айтып берип атат. Биз колубузда депутаттык мандатыбыз жок. Колубузда бийлигибиз, мансабыбыз, байлыгыбыз жок. Бирок мошенниктер менен, элдин терисин тескери сыйрыгандар менен күрөшүп, алардын акырына жетип, элге аз болсо дагы кызмат жасап аткан адамдардын бирибиз. Бирок мени дагы бийликчил, сен бийликтин адамысың, андай мындай деп, ушу Темиров Лайфтар эле сындап, жана башка Атамбаевдин күчтөрү, тролль компаниясы, Мадумаровдун тролль компаниясы, мындай айтканда 30 жылдык уурулардын тролль компаниялары мени жемелеп келишти. Бирок Темиров Лайф Садыр Жапаровду сындагандан, Ташиевди сындагандан, жана мени сындагандан башка булардын кыларга иши жок. Бизде Садыр Жапаров, Ташиевден башка, менден башка глобалдуу иштер, проблемалар кекиртектен экени баардыгыңыздарга айдан ачык белгилүү. Эми парламентте өзүнүн бизнесин колдоп, өзүнүн бизнесин коргоп жүргөн парламентте депутаттар кекиртектен. Ошолор бүгүн Темировго болгон мамиле өтө бул өкүнүчтүү болду, бул өтө бир мындай болду деп атат. Эми эске ала турган болсок, Бакиевдин убагында, Акаевдин убагында, Атамбаевдин убагында, Сооронбай Жээнбековдун убагында эл менен эч бир бийлик эсептешкен эмес. Эмнеге дей турган болсоңуздар, Акаевдин убагында Айдар жана Майрам Акаев алар башкарып, кылбагандын баарын кылып, жана анын бажалары, жана анын балдыстары, жана башкалардын бүттүгү мамлекетти башына кийип алышкан. Эл менен эсептешпегени бул чындык болчу. Аны ошол убакытта, ошол доордогул, ошол убакыттагы элдин баары билет. Бакиевге келе турган болсок, канча деген менмин деген кырандардын баарын окко учурганы бул белгилүү. Ага токтолуштун кереги жок. Атамбаевдин убагында азыркы президент болуп отурган Садыр Жапаров, Атамбаевдин убагында куугунтук көрүп, Садыр Жапаров менен кошо бир канча адамдар куугунтук көргөнү белгилүү. Жада калса өмүрүнө коркунуч жаратып, өлтүрүп кое турган деңгээлге чейин алып барып, каалагандай калчыганы белгилүү болчу. Элдердин канчасы митингге чыкса аткылаганы бул белгилүү. Ошол убакытта жүргөн адам катары, билген адам катары мына айтып атам. Сооронбай Жээнбековдун убагында бирөө
Facebook'a bir nерсе жазып койсо, ал дүйнөнүн 4 бурушунда болсо дагы алып келип кечирим суратып, алып келип камап койгон, бул да белгилүү болчу. Бирок президенттүү Садыр Жапаровдун келгенине 2 жылдын жүзү болуп атат. 2 жыл аралыгында башка бир жактын гражданы болгон, Россиянын гражданы болгон, түйү Москва, ошол түйү бул кыргыз эмес болгон адамды биздин жаран деп парламентте трагедия кылып, парламентте ушунчалык көйгөйлүү кылып аткан моногул депутат сөрөйлөр баарына эмес, бир канчасын айтып атам. Силерге мамлекеттин кызыкчылыгы бир тиен экени ушундай убакыттарда билдиресиңер. Эми мен силерге айтаар элем, кылаарга ишиңер калбай атса, кылаарга ишиңер жок болуп атса, айланайындар. Мына Сурабалдиева тим эле кыйкырып алып, эркек болуп алып, ушунчалык тим эле кыйын болуп, мыкты болуп кыйкырып атасың. Айланайын Сурабалдиева. Мына сиз дагы кызсыз, кыздын 40 чачулуу дейт, сыйлап сүйлөп атам. Сиз ушунчалык күйөт экенсиз, элди ушунчалык сүйөт экенсиз. Мага муну Мадина базарынан мурда ошол жерди 20 000, 30 000 долларга сатып алган 600-төн ашык адам бүгүн кайрылуу кылышты. Жолугалычы, ушуну президентке жеткирип берчи, ушуну интернетке чыгарып, эфирге чыгарып берчи, ушуну парламентте отурган депутаттарга айтып берчи. Ушулардын бардыгы ушул чыгарсын деп атат. Ал жердин бүттүгүн кайра, ошол жердин азыркы убакта ээси болгон адамдар обратно кайтарып алып туруп, мурда 20 000 долларга сатып алган, анда дагы субарендасы бар, жана башкалары бар, расходтору, ошолордун полностью бүттүгүн отмена кылып туруп, кимден алсаңар мындай деген сыяктуу, биз ал жерге жаңа объектти курабыз. 18 квадрат жер 50 000 долларга сатылат деп атып. Мына ушуга окшогон трагедия. 600 адамдын арасында 7 дубандан, 7 областтан адамдар бар. Эми ушуга окшогон маселелерди карабай, каны бузук, батыштан акча алган, батыштан каржыланган, мамлекеттүүбүздүн бүтүндүгүн жоготуп аткан, мамлекеттүүбүздүн бардыгын талкалап аткан, жана митинг пикеттерди кылабыз деп аткан, Темировго окшогон, Мадумаровго окшогон, Атамбаевге окшогон, жана 30 жыл урдап кеткен аферисттерге окшогон адамдардын талабын талашып атканыңар, бул силердин пастыңар, бул силердин акмактыгыңар. Мен Өмүрбеков Бекзат, Кыргызстандын жараны жана элдин арасынан чыккан эле адаммын. Бирок мен өзүм чечкен, өзүм кылган бир ишти гана айтайын. Кылган иштер өтө көп. Ак Ордо, Айкөл Манас көчөсүндө 7 участок, анын аркасында общий 42 участок, стоимость 500 000 долларлык ишти 4 ай аралыгында аферист уурулар менен куушуп жүрүп, ошолор менен тытышып жүрүп отуруп, элдин талабына, элдин эсебине алып бердим. Эми отурган, былчый отурган жана чоңкурсак көпөстөр, депутаттар мамлекет үчүн эмне жасадыңар? Мен кече мына не Сахар, баарыңар улам өлүп атасыңар, баарыңар минттиңер деп барган Эрулан Кокулов оозун жабып, тескерисинче тетирсип, азыркы убакытта эл тууралуу бир ооз ачып койбойт. Менин парламентке бара турган, депутат боло турган, саясатчы боло турган такыр оюм жок. Бирок калдайган калың эле азыркы убакытта колдорунан келишинче колдоп атат. Сыздаган элдин, кыйналган элдин проблемасын жеткирип, ошону чечип берип атам. Чечип бергенге салым кошуп атам, жана жардам берип атам. А парламентте отурган чоңкурсак көпөстөр, жанагы эле кече атасы депутат болгон, апасы депутат болгон, атасы бандит болгон, ушу Кыргызстанды тоногон акмактардын балдары азыркы убакта парламентте отуруп алып бир канчасы, карапайымдар өтө аз, бир канчасы. Чоң-чоң базарларды, чоң-чоң бизнес каналарды, чоң-чоң центрларды алып туруп, мына азыркы убакта өзүңөрдүн бизнесиңерди коргоп, мамлекетти ойлобой, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды ойлоп отурганыңар, бул силердин мамлекетке кылган чыккынчылыгыңар бул эсептелинет. Мен сунуш киргизет элем. Парламентке өзгөртүү киргизип мыйзамга. Парламентте отурган депутаттар, бандиттер, 200 жана айбандар, мамлекетти оңдогон акмактар, ар кимден машина подарка калып,
ар кимден ушул жанагы үйлөрдү алып жана эбегей сакчыларды алып аткан ошо парламентте отурган чоңкурсак көпөстөр бардыгына тиешелүү эмес. Алар өздөрү жакшы билет. Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевич айткандай, булардын арасында мындай дагы адамдар бар, аларды да жакында жоопко тартабыз деди. Мамлекет 30 жыл ушундай сазга батып, 30 жыл оролуп калган нерсени азыркы убакта Ташиев менен азыркы убакта Жапаров кылып атат ошонун бардыгын. Ошолордун бардыгын чечип, мамлекеттин ушу кызыкчылыгына эме кылалы деп колдорунан келишинче аракет кылып атат. Ак Ордодо жана башка дагы Ак Мосогодо жана башка Акжар жана башка дагы Кыргызстанда кайсы жерде красный книжкасы жок болсо жетиди анда ошолордун бардыгына ушу Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев ошону кылып берип аткан бул айдан ачык белгилүү. Жана калса жаран менин үнүмдү ошол адамдар угуп атат. Ташиев, Жапаров, Садыр Нуркожоевич ошолор угуп атат. Мындай болуп атат. Элдин эмеси мындай, элдики мынандай, мыносун чечип бериш керек. Эл мына кыйналып атат. Соттон жабыр тартып атат. Эл мына участоктарына кызыл китеп ала албай атат деп мен дагы сунуш бердим эле. Ошолордун бүттүгүн мына эске алып, жазып алышып, тапшырма берип азыркы убакта элге берип атканы бул айдан ачык белгилүү. А мамлекетте отурган силер мына депутаттар, жана министрлер, губернаторлар, акимдер, айыл өкмөттөр, силер эшектин да тушоозун чечкен жоксуңар. Жана чече да албайсыңар силер. Эми мени жаман көрбөгүлө. Мен болгон ачуучундукты айтып атам. Жана парламентке сунуш киргизиш керек. Депутат жанагы 10 000 адам жыйнайбыз. Бийликти басып алабыз. Же сен камаласың, же булар камалат, же биз камалабыз, же тигилер камалат деп аткан парламентте отурган жана Адахан Мадумаровго окшогон, Исхак Масалевге окшогон эки депутат сөрөй ошол жерге барып алып, Бектур Асановдун сөзүн угуп отурушат. WhatsApp'тан группа ачалы, аябай экстренный эме боло турган болсо ошо бардыгыбыз топтололу, чогулалы деп ушундай кылып аткан бардыгы коомго чыкты. Эми ушуга окшогон мыйзамсыздык иштерди сүйлөшүп аткан адамдар, бийликти басып алабыз деп аткан адамдар, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылышы керек. Ошого урматтуу кыргызстандыктар, Кайдыгер Карабай ушул эфирди өзүңөр бөлүшүп коюшуңуздар суранам жана өтүнөм. Сурабалдиева Элвира, эже жана башка бакылдап аткан депутаттар, мына дагы айтам, башка улуттар ушу жерди башкарып турганын билесиңер. Алар кимдер экенин дагы да жакшыраак билесиңер. Мына Мадина базарын улутун айтпайын, бөлгөндүк болуп калбайын. Башка улуттар 600-гө жакын ошо жерде адамдарды чыгарып, азыркы убакытта эртең аларды көчөгө ыргыта турган, көчөгө таштай турган убакыт келди алардын. Мага ыйлап чалып атат. 18 квадрат жерди $20,000 сатып алдым эле. 20 квадрат жерди $30,000 сатып алдым эле. Эл канчалык келе турган ошого баалуу, ошого бааланат ал жер деп атат. Эми 600 адам көчөгө эртең чыгат экенде, кайра башынан экинчи рет 18 квадрат жерди $50,000 сатып алып, андан кийин иштейт экен. Ал 20 жылдан бери $50,000 тауып, үй салган, же машина алган, ошолорун сатып кайра ошол жерден контейнер, ошол жерден место алып иштейби? Ушуга окшогон маселелерди көтөрбөйлүбү? Парламенттин деңгээли ылдый түшүп кеттиңер. Элдин көйгөйүн айтпай, эшектин тушоозун чечпей отурасыңар. Муну 90 депутаттын 80-и, 70-и, 60-ы, 50-үсү эмне иш кылып атасыңар? Өзүңөрдүн эмне иш кылып атканыңар белгисиз, чоң-чоң машиналарды тебип, барганыңар сауна, эс алганыңардын бардыгы VIP. Эл менен эч ким эсептешкен жок. Дагы да болсо ушу Ташиев менен Камчыбек Кыдыршаевич, Жапаров, Садыр Нуркожоевичтер эсептешип атат. А силер жанагы 19-чыккынчы Мадумаров Адахан Кемсанбайчы убагында айтты эле. Көпчүлүккө азчылык баш ийиш керек деп, каркараны казактарга карматып аткан кезде, токмоктун тушун карматып аткан кезде, төрт көчөнү карматып аткан кезде, 275 метр баткандагы жана Маймактагы карьерди суудун башын карматып аткан кезде, жана Көксайды карматып аткан кезде Мадумаров ушинтип айтты эле. Адахан Мадумаров
мамлекетке эчтеке жасабай, азыркы убакта парламентке кирип алып, элдин бүттүгүн бузуп, депутаттардын баарын бузуп, мен кызматка келем, мен силер менен минтем, мен силер менен тигинтем деп топ-топко бөлүнүп кеткен айдан ачык белгилүү. Жок дегенде, кече Кемпирабад маселесинде ушул чек арабыз чечилип калсын деп, Чубак ажыбыз биздин аалымыбыз 100 жылда бир келе турган адамдардын бири, Аллах сүйгөн кулдар, ошонун сөзүн угуп койсоңор болбойт беле. Жер маселеси, чек ара маселеси чечилип аткан кезде, сен аркага кетип атсаң дагы, ошол жерде адамдын өмүрү кыйылбаш үчүн, оор жаман иштер болбош үчүн, согуштар болбош үчүн 60-ын ага берип 40-ын алыш керек деп айтты эле. А бирок кечеги 65-жылкы келишимди ошо күчүндө болгон үчүн 19.000 гектар алар өзбек тарап бизге жер берсе, жана 4.585 гектарды 65-жылы кетип калган жерди Мадумаров айтып туруп алды. Жанагы 19 депутат айтып туруп алды. Элге силер түздөн түз туура эмес маалыматтар татасыңар. Силердин бир гана максатыңар бар. Болот Темиров жана башкалардын баардыгы могул троллдор, фейктер, боттор силердин болгону мамлекетте стабилдүүлүктү жоготуп, Ташиев менен Садыр Жапаровду кетирип, каалагандай калчап, мурдагыдай жашоого баралы деген гана үмүтүңөр бар. Бирок айтайын, эл кимдин ким экенин билет. Мен так баса белгилеп айтып коеюн. Мага келген канча кыйналган эл, биринчи мен алардын кагазына, алардын канчалык деңгээлде түз экен, алардын канчалык деңгээлде туура экенин карап туруп, андан кийин калдырган калың элге коомго чыгарам. Экинчиден, мен ошол мага ушул убакытка чейин келген адамдардан бирөөнөн акча талап кылып, бирөөнөн акча алып, же бирөөнөн анан чай ичип кое турган болсом, мен түндө отурам. Мага да Кудай бар. Тескерисинче, карапайым калктын тагдыры талкаланбасын деп колуман келишинче жардам берип атам. Жада калса эфир кылганга мүмкүнчүлүк болбой, ушу элдердин ушу көйгөйүн чыгарып бергенге мүмкүнчүлүк болбой калып атат. Анткени жетишпей жатам. 90 депутат. Арасында мен тааныган сонун жакшы депутаттар бар. Адамгерчиликтүү, мыкты, өз ишин так билген, элине жерине кызмат кылып аткан депутаттар бар. Аларга мен сөзүм жок. Бирок башка чимкириктерге айтаар элем. Силер дагы элдин көйгөйүн, мага келип аткан элдер силерге да келет. Силердин ишиңерди бир эмес 100 жолу такылдаткан, силер кабыл албай койгонсуңар ошолорду. Айла жоктун аркасында мага келип атат. Ошолордун глобалдуу маселелерин, соттордон жабыркап аткандарын, жана бизнесин тартып алып койгондор, бизнесин тарттырып берген, жана жабыркап аткан адамдарды силер өзүңөрдүн кучагыңарга алып, азыркы убакта кызмат кылып калбасаңар, эртең 5 жылдан кийин шара болуп, жетим болуп, бомбуш болуп, сел саяк болуп алардын алдынан барасыңар. Ошол убакта силерди эч ким шайлабайт. Силер 1000 сомуңар үчүн, 2000 сомуңар үчүн шайлап койгон, бир бөтөлкө арак үчүн шайлап койгон кече дагы шайлоодо көрдүк. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, парламентте отуруп алып, айтып аткан адамдардын баардыгынын сөзү туура деп ойлобогула. Көпчүлүгүнүн сөзү туура эмес. Эмнеге дей турган болсоңор, баардыгынын ошол жерде көпчүлүк адамдардын отургандары очойгон мыйзамсыз иштерди жасаган. Өздөрү бандит болгон. Ош областын, Талас областын, Баткен областын, Чүй өрөөнүн жана башка областтардын баарын басып алып, ошол жакка өздөрүнүн саясатын жүргүзүп жүргөн кылмышкерлер болгон. Алардын баарын билебиз. Азыркы убакта мыйзамды сүйлөсө күлкүм келет. Ошол кыргыз элим, кыргызстандыктар, Ташиев, Садыр Жапаров, чынында алар оор убакытта келди. Ушундай оор убакытта келсе дагы мамлекетке бир топ эбегейсиз иштерди жасап койду. Биздин жанагы коопсуздук жактан, жана армия жагыбыздан, жана башка жактан толтура иштер жасады. Мындайын ала турган болсок, укук коргоо органдарынын ГКМБ болобу, мугалимдер болобу, МВД болобу, жана башка кызматкерлер болобу, айлыктары бир топ эсе көтөрүлдү. Биз дүйнө жүзүндө оор убакыт кризисте отурган убактыбыз. Бир эмес 2 жыл пандемияда отурдук. Бирок
Сооронбай Шарипович эч нерсе жасап кеткен жок. Тескерисинче бизди карызга тыгып, тескерисинче мамлекетти сазга отургузуп кетти. Ошондой мамлекетти сүйрөп бараткан Садыр Жапаровго алкыш айткан ордуна бул аялга күчүңөр жетеби? Силердин деңгээлиңер аялдыкындай болуп калыптыр, монтип калыптыр деп атасыңар. Кыйын экенсиңер, эркек экенсиңер, ушунчалык супермен экенсиңер, аспер экенсиңер. Элдин тагдырын ойлойт экенсиңер. Мына менин номеримди силерге бербей эле коеюн, бирок менин номеримди тапкыла силер. Силерге мен берейин ушул кыйналып аткан элдин номерлерин. Ошол элдер силерге кайрылсын. Жерлерин тарттырып койгон эл, жеп аткан жумушун тарттырып койгон эл, ушул бирдеке ачып туруп базарын алдырып койгон эл, элементарный шаардын так ортосунда турган мына Мадина базарында 600 адамды көчөгө чыгарып атканы парламентке жетпей, эми бул Темиров Лайф деп жана Темиров Лайфтын эме аялы чыгып бир таш сынат болот курчуйт деп. Каерде жазып коюп бир курчуйт болот деп. Ташиевдин аты бул таш эмес. Ташиевдин аты Камчыбек, билсеңер. Камчы канчалык деңгээлде ишин аткарганын баарыңар билесиңер. Жакшы атка бир камчы, жаман атка 1000 камчы деген кыргызда сөз бар. Анан таш сынат, болот курчуйт деп. Билебиз. Торналарды тартып, бульбуляторлар чектирип, өзүңөргө муктаж кылып, дүңкүйтүп коюп чыгарып атканыңарды. Ошончо кыргыз элим, кыргызстандыктар нооларга окшогон бузукуларга, эки жүздүү карапайым калктын тагдырын талкалагандарга ишенбегиле. Мага келип аткан менин номеримди таап сүйлөшүп байланышып аткан адамдар көп. Мени азыркы убакытта берак эле 100 киши күтүп турат. Берак эле 100 киши күтүп турат. Менин мисалы шартым жок. Бир офис ачып, ошолорду принимать этип, могу күнү кабыл алам, мынау күнү келгиле деген менин шартым жок чындыгында. А буларда офиси да турат, полномочиясы да турат, бардыгы турат. Телегей тегиз болуп турса дагы, бул эшектер, бул иттер мамлекетке чыккынчылык жасап, мамлекет үчүн бир нерсе жасабай атат. Кыйын экенсиңер. Базарларды алып алган. Жана бизнес центрларды басып алгандар. Мага бир офис ачып берип койгулачы. Мен ошол жерде элдин көйгөйүн мамлекетке, президентибизге жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиевке жана МВД министри Улан Ниязбековго жана башкы прокурор Токтаралиев, Курманкул Токтаралиевичке жеткирейин. Сөз эмес, ишке өткүлө. Силердин депутат болуп келгениңерге 2 жыл болду. Араңарда сонун депутаттар бар, областтарга бар. Бир жума болсо 4 күн ошол областта жүрүп атат. 3 күнү парламентте келип отуруп атат. Эл үчүн кызмат кылып. Аттарын атабасам да алар белгилүү. Элге ушунчалык кызматты жасап коюшкан. А силер дөдүрлөр, интрига, пикет, митинг, болбой калды бул бийлик, давай алмаштырабыз деп отурасыңар. Давайте, чечесиңерби, иштейсиңерби? Эркекчи иштегиле. Иштебейсиңер, креслоңарды тапшыргыла кийинки силерден кийинки очередте. Кийинки адамга. Мен муногул 90 депутатка караганда парламентке барсам, элдин көйгөйүн күнүнө чыгарып, элдин арыз муңун күнүнө чыгарып, жада калса ошол элге карапайым калкка пропуск алып, парламент так ортосуна трибуна берип туруп, ошол жерде элдин көйгөйүн чечип туруп жөнөтмөкмүн. Колуңарда бардык нерсе турат, эшектин тушоодун чече албай отурасыңар. Мага келген, ыйлаган, сыздаган элдин арыз муңун көрүп, жүрөгүм титирейт. Кечеле мен бир аялы менен күйөөсү, мафиоз 171 объектин алып койгом. 50ден ашык магазин, 50ге жакын квартира, 50ге жакын участок, 50ге жакын жана башка объектилер бар экен.
кадастрдан чыккан печаттары, колдору коюлган нерселерди, фактыларды чыгарып бердим. А силер отурасыңар. Мына мен такайтайын. Силер кылмышкерлер, элди ыйлаткан, сыздаткандар. Мен такайтам. Мен үстүндө биринчи Кудайым бар, аркамда калдайган калың элим бар. Экинчиден, Садыр Жапаров биздин ажообуз, мени колдоорун мен 100% билем. Мен анын коомго чыгарган жокмун. Ташиев мени колдоорун 100% билем. Мен ушулардын колуна кол, бутуна бут болуп, мамлекетти үстү өнүктүрөлү, мамлекетти үстү өстүрөлү деп жардам берип аткан адамдардын биримин. Бул адамдын аркасынан бирөөдү салып коюш керек экен, бунун адресин билип алыш керек экен, буну минтип алыш керек экен деген ой бузуктар бар. Бир өмүр үчүн бүтүндөй ким заказ берсе, ким ошону жасап атса, Керт Башкар менен жооп бересиңер. Ким мага туура эмес эметип, ой неме кылып чалып аткан болсо, бүттүн факты менен тауып даярдап коюшкан. Жана мен да даярдап койгом. Менин өмүрүмө кымынчалык, кылчалык зыян келсе, Керт Башкар менен менин элимдин алдында жана мыйзамдын гаранты болгон президентибиздин алдында жана менин бир туугандарым, ата-энем алдында жооп бересиңер. Ар бир акмактар сураштырып, издештирип атпыр. Мен Бишкектемин. Мен эч убакта корккон эмесмин, жана коркпойм. Менде коркуу сезим деген жок. Анткени мен тазамын. Мен ишкер адаммын. Мага кайрылып аткан канча проблема менен кайрылган элден бирөөнөн бир сом жеген болсом, бирөөнөн бир сом сураган болсом, бардыгы айтсын чыгып, ырдап берсин. Тескерисинче, үйүнөн чыга албаса, ал майып болсо, ооруп калган болсо, келе турганга акчасы жок болсо, барып ошол жерден чагылдырып, барып ошол жерден элдин үнүн жеткирип атам. Кыргыз элим, кыргызстандыктар, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы. Бир туун астында биригели. Сурабалдиевага окшогон, Бекешевге окшогон, Кокуловго окшогон, Мадумаровго окшогон, Бакировго окшогон, жана башкаларга окшогон, Сейит Атамбаевге окшогон жана башкаларга ишенбегиле. Мамлекетке ким канчалык чыккынчылык жасаган биз жакшы билебиз. Мамлекетти кимдер тоногон, мамлекетти ким сатканын билебиз. Ошолордун аталары президент болуп турган, ошолордун туугандары чоң кызматта турган, ошолордун ата-энелери мамлекетти убагында тоношкон. Мен жеке ишкер Бекзат Өмүрбеков. Эбегейсиз байлыгым жок. Канчадан бери тытынып 5 жыл жер казып Кореяда иштеп келген. Менин мынчалык базарым жок, менин буларда эбегейсиз контейнерим жок. Мамлекетти тоногондордун баары эбегейсиз байлыкка ээ болгонун баарыбыз билебиз. Мамлекетте 500ге жакын уурулар бар. Эски жана жаңылар. Мамлекетте ошолор гана тоногон, мамлекетте ошолор гана жок кылышкан. Бирок мен мамлекеттик кызматкер эмесмин. Урматтуу кыргыз элим, баарыңардан суранам жана өтүнөм. Наркомандардын талабын талашкан токтотолу. Элдин талабын талашалы. Ушул наркомандар адам болсо, ушул муногул жана кыйкырып аткан депутаттар, сөрөйлөр адам болсо, мамлекетте болуп аткан кыйынчылыктан кантип чыгабыз? Элдин көйгөйүн кантип чечебиз? Мына мындай көйгөй бар экен. Акылбек Жапаров, Камчыбек Ташиев, бул силердин полномочияңарга туура келет экен деп ошол жерден айтып отурган ордуна мени келип салык кызматкери текшерип атат деп. Любой бизнесмен текшерет. Налоговой любой текшерет. Сен канчалык деңгээлде адал иштеп атасың, сен канчалык деңгээлде арам иштеп атканын бардыгын ал мамлекет көзөмөлдөш керек. Бул мамлекеттин кыла турган кызматы. Ошонун эсебинен мамлекет пенсия, пособия жана башка айлык акыларды берери белгилүү. Ошолордун баары сол чөнтөккө кетип жатса, элдин айлык акысы көтөрүлбөйт экени бул да белгилүү. Сөзүнүн акырында урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар бир нерсени баса белгилеп коеюн. Ачуулук алдырып
туура эмес, ката сүйлөп койсом, баарыңардан сөрөйлөрдү эмес, элдин алдынан кечирим сурайм. Мен соттор боюнча, адилетсиз чыгарган соттор боюнча эфирлер жасап атам. Кыйналган элдер боюнча эфирлер жасап атам. Ошол соттор туура эмес чечим чыгарып, акчанын күчү менен акчаны алып кое турган болсоңор, сот процесстерин узартып, ар кандай бир шантаждар кыла турган болсоңор, туура эмес чечимдер чыгара турган болсоңор, силер кайсы сот болбогула? Президенттин тууганысыңарбы, Ташиевдин тууганысыңарбы, Зулушевдин тууганысыңарбы, башканын тууганысыңарбы? Эчтекеңерге карабай коомго чыгарам. Бирок мен билишимче, алардын мындай сот жана башка туугандары жок. Сот деген бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы элдин тагдырына жооп бере турган адам. Элдин тагдыры менен айрыкча соттор жана прокурорлор жана укук коргоо органдары ойногула. Мамлекетке стабилдүүлүк, мамлекетте тынччылык болсун десеңер, Жапаров Садыр Нуркожоевичти уят кылбай, жана Камчыбек Кыдыршаевичти уят кылбай, жана Зулушев Курманкул Токтаралиевичти уят кылбай, Улан Ниязбековду уят кылбай, мамлекетте кылып аткан, мамлекет үчүн иштеп аткан, күндөр түндүр иштеп аткан чыгандарды уят кылбай, элдин талабын туп-туура чечип бергиле. Болгон талабым ошол. Эл сыздап, ыйлап келип атат. Мага Аксыдан, Аксы району Кербен шаарынан бир эже, бир эне 70-ке жакындап калган. Бир эмес 2 жолу келип кетти сот отурумуна 29-ноябрда болот деп. $600,000 объектисин алдырып бир. Ошол алып койгон машиница күйөөсүн качырып жиберип Россияга. Ошол машиница элге 80 миллион сом акча карыз экен. 2-3 күн аралыгында 4 миллион сомдук мына карызды көтөрүп келди. Ошонун карыз экени, доверенностторун берип бер, ошол жеткирип койчу Бекзатка деп. Мына окуп көрдүм. 2,5 миллион сом, 250,000 сом, 400,000 сом, 500,000 сом деген карыздар. Ошолордун укугун коргоп атат да бул сотторчу. Ушул убакытка чейин акча алып колдоп коргоп келдиңер. Бирок мындан кийин мындай оюнуңарды токтоткула. Мамлекетте мурдагыдай айлык акы алып аткан жоксуңар. Кудайга шүгүр, 50%, 100% айлыгыңар көтөрүлдү. Коррупцияны жана жыртык чөнтөктү жана сол чөнтөктү элдин чөнтөгүнөн тоногон токтотула. Ошол урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, давайчы баарыбыз бир бололу. Кудай буйрса, Кудай кааласа, элге кыла турган кызмат али көп иштер жасайбыз. Мен буларга окшоп пиар жана башканы каалабайм. Колуман келишинче элибизге, жерибизге кызматыбызды жасайлы. Мына эртең дагы 28-ноябрда таластан жабыркап келген бир адамдын, байкенин сот болот. Кайсы жерде сот боло турган болсо, Facebook тармагына полностью бүттүгүн чыгарып, муногу жерде сот болот деп баарын чыгарып турам. Соттор, прокурорлор жана укук коргоо органдары менин Facebook'умду адам катары көзөмөлгө алып карап койгула. Мен болгону элдин үнүн, элдин арыз муун жеткирип атам силерге. Мен өзүмдүн кызыкчылыгымды, өзүмдүн бир бизнесимди силерге пихать этип аткан жокмун, сунуштап аткан жокмун. Кыйналып аткан кыргызды терси тескери сыйрылып аткан элимдин көйгөйүн силерге сунуштап атам. Ошол урматтуу элим. Бакырып койгон бардык эле, адамга акыл үйрөтүп койгон бар эле бул чындык эмес. Бузукулар батыштан, бузукулар элдин тагдырын талкалап, бирөөдөн каржыланып, эбегей сакчаларга ээ болуп, жана бир эле компьютерлор 500,000 сом турган Apple компьютерлорду, iPhone компьютерлорду көтөргөн. Жана
элитный ошол офистерде отургандар эл үчүн эчтеке жасаган жок. Булар бирөөдөн каржыланып, айына 50.000 100.000 доллар алып, ошо менен күн көрүп, ошо менен иш кылып аткан булар байкуштар. Бул байкуштар ошо элдин көйгөйүн чыгарып, элдин маселесин чыгарып бербейт. Эки дүйнөдө булар. Анткени алардын максаты аларга жана акча төлөп аткан адамдар батыш болобу, жана ушул жакта жүргөн бузук 30 жылдык саясатчылар болобу, эптеп бийликти басып алсак, эптеп бийликке келип алсак деген гана үмүт. Ошол кыргыз элим, кыргызстандыктар. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу элим, мен жалгыз болуп атам. Жалгыз адам жетишпейт экен. Мага бирөө айтты, ушундай бир комната алып, офис алып, же мондай кылып, адамдарды кабыл алып, мондай кылып иштебейсиңби дейт. Аларга да айлык акы төлөп бериш керек. Аларга дагы ушул тиги буусун бүттүгүн камсыздаш керек. Менде аларга төлөй турган, камсыздай турган анчалык акча жок. Жеринен барып билип, жеринен барып мага келсе, ошо жерден чыгарып, колумдан келген жардамды жасап атам. Ак Ордо боюнча өзүңөр көрдүңөр. Элге айтып коеюн. Ак Ордо боюнча жер саткычы Тамара Молдобаева азыркы убакта абакта. Жана анын гражданский брак күйөөсү Аким Маликов жакын арада да ал да камалат. Прокуратурадан ошол чечим чыгыш керек, ошо чечимди созуп атат негедир, бирок жакын арада камалат. Менин ошол элге кылып аткан, элге жасап аткан бул менин ишимде жасап аткан ишимдин бул натыйжасы, мындай айтканда. Эч бир иштин натыйжасы жок, калтырган жокмун, урматтуу элим. Могу жерде жазып аткандардын бүттүгүнүн арыз муңун көрүп атам, мына кыйналган эл. Окуп атам, номерлерин таштап атат, башка кылып атат. Урматтуу кыргыз элим, мына айтайын, 100 адамга жакын адам азыркы убакта мени күтүүгө турат. Суббота күнү, кайра понедельник күнү, кайра 3-чү күнү, кайра 5-чү күнү, кайра базар күнү ушинтип чыгара турган күндөрү бар. Ошолорду чыгарып атам. Чынында жетишпей атам. Депутаттар, айланайындар, силерден соранам, мага жардам берип койгулачы. Ушул жагынан келип аткан элдерди өзүңөргө тартып туруп, проблемасын чечип берип койгулачы. Жеке бизнесиңерди мамлекетке 70 миллион, 1 миллион доллар төлөп койгон жанагы салыгыңарды, бизнесиңерди коргоп отурбай, пиар менен ойнобой. Мамлекет силерге кереги жок болсо бизге керек. Ошол жерде аттуу баштуу мыкты инсандар бар. Ошолорго керек. Алардын бири Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, Жапаров Садыр Нуркожоевич экени белгилүү. Мага бул мамлекет керек. Мен мамлекетти сүйөм. Анткени пайгамбарыбыздын хадис бар. Мамлекетти сүйүү ыймандан дейт. Сенин ыйманың канчалык болсо, мамлекетти ошончолук сүйөсүң. Давайте пиарды токтотолу. Эфир өтө узак болуп кетти. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Ушул эфирди кайдыгер карабай бөлүшүп, өз ой пикириңиздерди калтырып, колдоп коюшуңуздарды өтүнөм. Жакын арада толтура маалыматтарды жана биздин кылып аткан иштерибизден ийгиликтүү болуп аткан бүттүгүн чыгарам. Мен ушул убакытка чейин чыгарып келген эфирлеримде элдин көйгөйлөрүнүн бүттүгү чечилди. Так айталам. Баары чечилди. Жана чечиле турганда маселелер бар, ошолордун баары азыркы убакта чечилет жакын арада. Бүткөндө баарыңыздарга отчет берем. Ишиңиздерге ийгилик. Ассаламу алейкум. Менин жеке Өмүрбеков Бекзат деген Facebook'та барча катталып коюшуңуздар суранам жана өтүнөм.